Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Пайғамбар айтқан екен. Манхумани ла яшбаани. Екі түрлі ачкөз дейді. Еш қачан тойбайды дептір. Манхумун фил илми ла яшбау минху. Илимге ачкөз дейді, аға тойбайды. Ва минхумун фил дуня ла яшбау минха. Алеми дүниеге ачкөзді аға тойбайды деп айтқан екен. Демек, екі түрлі ачкөз бар екен. Бірінші ачкөздік илим бұл мұсылмандың сапаты. Илимсіз мұсылман бұл надан, жахил деп те айтылады. Илимсіз амал қылу бұл адашуға апарады. Кейбір алымдар айтады, илимсіз тақуашылық қылу бұл ақымақшылық деп айтады. Диніміз илимге, билимге ана адам затты ұмтылтады. Еш қачан илими жоқ адам сөз сөйлебейді. Сөйлене тұрған болса, алымдардың арқасынан жіктеледі. Егер де сөйлеген сөзі ақылмандылық менен сөйленген болсын, біз аны қабыл алабыз. Бирок қачан адамзатты тура жолға бағыттоодо дин тууралуу болгон болсо, анда ал молдодон молдого өткөн сөздү сүйлөбөсө, диндеги толук мурунтан келаткан, илгертен келаткан, ата бабабыздан келаткан дин шариятты туура сүйлөбөсө биз кабыл кылбайбыз. Алла Таала илимдүүлөр менен илимсиздер тең эмес деген. Демек, илимдүү адамдын улуулугу ушунчалык деңгээлде экен, асман менен жерде экен. Өзүңөрдү жана өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү оттон сактоо үчүн илим алыш парз. Илимди парз дегенибиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бешке жаткан чактан кабырга киргенге чейин илим алуу деген. Демек, илим алыш өмүр бою экен. Bir adam жашоосунда ар кандай нерсе сыноону көрөт экен. Кыргызда жакшы сөз бар. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет деген. Демек, бул да айтып аткан нерсеси тажрыйбасы мол адамдын жашоосунда илими менен айкаша турган болсо, анда мыкты жетекчи, мыкты башкаруучу, мыкты адамдарды туура жолго чыга багыштоочу пайда болот. Ошонун себебинен алымдар айтат, эгерде илим менен амал экөө бир боло турган болсо дейт, анда ал адамдар сөзсүз ийгиликке жетет дейт. Демек, мусулмандын караңгы болушу, мейли кайсы илимде болсун. Зоотехник эч качан агроном боло албайт. Агроном эч качан зоотехник боло албайт, туурабы? Ар биринин өзүнүн адиси бар. Ошонун себебинен шариятыбызда илимин алып, ошол адистиги менен иш аткарган адамдын кадыр баркы өйдөрөөк. Илимсиз, мисалса мен кээ тамаша айткам, доктор без дипломун окуп го. Канча тажрыйба, бирок ошон илимден илгерки сугарган албасаң, пайгамбар керек болсо айткан. Кимде ким дейт, илим албастан адамдарды даарылап баштаса дейт, ал адамдарды өлтүрдү дейт. Ал өлтүрүптүр деген. Демек, караңыздар туугандар, илимдин канча зарыл экен. Өзүңөр дагы, өзүңөрдүн аялдарыңар дагы, өзүңөрдүн балдарыңар да, кыздарыңар дагы илимсиз болбош керек. Илим менен сугарылышы керек. Чыныгы илим бул дин илими, бул илим. Алем жашоону таануу бул билим. Кимде ким Кудайды таануу илими окуса, илим алыптыр. Бирок Кудай жараткан нерсени изилдесе, ал билим алыптыр. Демек, субханалла, эмнекен илимдүү адам эч качан китепке тойбойт. Китеп окуган адамдар дүйнөнү башкарат. Телефон карагандар болсо, өзүнүн мурдан араша албайт. Ушундай нерсе. Азыркы заманда алымдар айтат, эмне үчүн дейт, Алланын жолуна улуу сапарга дейт, эркектер өтө аз чыгып калды дейт. Эмне үчүн субханалла көп аялдар бойдок жүрүп калды, эркектер болсо үйлөнө албай калды. Караңыз кандай суроо болот, караңыз кандай нерсе. Эмне үчүн дейт субханалла, балдар тарбиясыз, кыздар жетексиз калды десе, анткен себеп илимдин төмөн түшүп кеткендигинен, алсыздыктан субханалла. Эркектер илимди алсырап, мындай айтканда, даанышмандуулук, акылмандуулук нерсеге көңүл бурбай алган себептен. Туугандар, мусулмандар, субханалла, биздин ата бабаларыбыз дүйнөсүндөчү эң биринчи 8-9 кылымда эле адамзатка машинени дагы, самолетту дагы керек болсо, жылдыздарды канча деген жылдыздарды эсептеп койгон экен. Канча илимдерин алдын алып койгон экен, субханалла. Ошолордун урпактары азыркы мезгилде илимдин аздыгынан жанагындай бир кочкордун $300,000 деп ошонусу да мактан. Субханалла.
Кээ бирлери болсо дагы бир нерсеге мактанып, жалаң мактануу менен жашап калды. Меникинде экен $300,000 кочкор бар. Менде болсо $1,000,000 ат бар. Субханалла, аттын куйругу менен буканын куйругунан чыкпай калган мезгилде мына адамдарга апаат келет деген. Адамдардын сүйүүсү ошого кирип кеткенде. Мына дагы ошол экинчи ошой деп аткан. Пайгамбар айткан, ушулдай дүйнөгө ач көз дейт, ага тойбойт дейт. Демек, бул илим бул адамдарды акыйкат туура жолго багыштап, туура жолду таап, адамдарды субханалла жашоосун оңдоп аткан болсо, ал эми дүйнө болсо адамдарды бузат экен. Ата бабабыз илгертен эркекти баардарчылык бузат, аялды жокчулук бузат деп айткан. Баардарчылык менен жашаган адамдар аны топ меники деп атып, акырында көргө эчтеке алып кетпейт экен. Бир окуяны айтып берди. Bir аксакал өлүм төшөгүнө жатып балдарын чакырыптыр. Балам, мына кесилерди чоңойттум, ушундай нерсе кылдым. Эми мынакей боунда кат жазып койдум. Бирок мен силерден суранышым эки, мени койгондон кийин окугула. Деп аны айтып экен. Бирок качан мен мүрзөгө коеруңарда мага бир носки кийип койгула дептир. Бир носки кийип койгула. Баягыдан гаргара болот. Келмесин айтат, будун өтөт. Балдар ушу атасынын керезин айтып, молда кеден жалынат, молда ке бир носки кийип кол. Жок болбойт. Эптеп жашынып келип кийип, кепин носки качып калып, бирок жаңы ичине койгондо, "Эй, эмне экен?" десе, "Бу бут носки кийип кол." Алла эптеп носкисин кошо чечип салыптыр. Ары ыйлап, бери ыйлап эчтеке албайт. Анан мейли коюлат, жаназа окулат, Куран окулат, кетти. Коем атабыз берген катты окуйлап караса, "Балам, балдарым мен, алтындарым, карагыла. Мен бул дүйнөдө көптөгөн дүйнө чогулттум. Ушунча магазин ачтым, ушунча машина саттым, момундай бир базар ачтым, бар нерсе болду. Бирок мен бутума бир носки кийиз албай койгонун көрдүңөрбү?" дейт. "Балдарым, мен жаңылыштыгым ушунун аркасынан чуркап жүрүп кеткен экенмин. Бир носки кийбей кетип баратамын. Ушу балдарым ушу дүйнөнү субханалла бир носки кийип алып кете албагандан кийин силер дагы бунун аркасынан кул болуп чуркап калбагыла" деген экен. Азыр айтышыңар мүмкүн, туура биз да айтабыз, мусулмандын бай болгону жакшы. Мусулман бай болуш керек, март болуш керек, субханалла, берешен болуш керек, үй бүлөсүн жакшылап багыш керек, эркек мисалса, кедей калтырбаш керек. Бирок ошону менен бирге дагы, эмнекен, ошону менен бирге дагы субханалла, биз ушунун дагы бизге апаат экенин унутпашыбыз керек. Азыр бир жакшы сөз угуп атам мен, айтып аткан, мына биз өзүбүзгө эле келели. Мына мен аксакалдарга эле келейин. Булардын заманы, биздин заман, андай биз азыр бир моментте 4 поколение отурабыз бул жерде. Мурункулар айтат азыр, илгери биз жерди кетмен менен чапчу элек. Мен айтам, жерди трактор менен айдачу элек. Силер айтып атасыңар, айдабай эле койсун, эмне болмок эле депчи. Баягынча ушунча деңгээлде болуп калыптыр. Эмнекен кээ бирлер нанды керек болсо, нанды каяктан келерин билбейт экен. Карасаң, ушундай заманга келип калыптырбыз. Дегеним айткан адам ушундай экен. Оор замандар дейт, оор замандар, мыкты адамдар тарбиялап чыкты дейт. Карасаң, бирок жеңил заман субханалла акмактар тарбиялап чыгат дейт. Бар нерсебиз бар, дүйнө бар, апаат субханалла бизге келип калды. Аз бул жерде бирден бир 30%ыңар субханалла кээ бирлер банкрот болгонсуңар. Кээ бирлериңер субханалла ошонун жокчугунан аялыңар кетип калды, кээ бирлерин балаңар сөгүп атат, кээ бир эркектер субханалла үй бүлөнү багып стресске түшүп кеткенсиңер. Дегеним эмнекен ушунун баардыгы тең ушу кургур дүйнөнүн эмнекен сиз менен бизге Кудайдан өйдө болуп алгандагысы. Биз нафсинин кулу болуп, нафсибиздин аркасынан аркасын чуркап калган себебинен бизге ушундай нерсе келип атат туугандар. Демек, эмне кылышыбыз керек экен? Бул дүйнөгө тоюп эч ким кеткен эмес. Мен деген Сулайман пайгамбар өткөн. Асман жердин падышачылыгын баардыгын менде жиндерден бери башкарткан. Бай болгон, падыша болгон субханалла. Ушундай адамдар өтүп кетти. Эми сиз менен биз да өтөбүз. Ошонун себебинен чыныгы ачкачылык, эң жакшы ачкачылык. Бул ахиретке болгон сүйүү менен. Алла Таала Куранда өзү бизге белгилеп айткандай, Алла айтат, биз асман менен жердин падышачыбыз. Алла айтат, асман менен жердин падышасы бир Алла экен. Алла кемчиликтен таза экен. Анын эч бир шериги жок экен. Ага кайтып баруу бар экен. Анын алдына баруу бар экен субханалла. Ал бар нерсе эсеп чоттоп коет экен. Эч бир нерсе Алланын көз жазымынан калбайт экен. Ар бир нерсени көрүп турат экен, ар бир нерсени угуп турат экен. Ар бир кылган амалыбыздын баардыгын таразага тартат экен. Анын таразан оорча жеңил чача тозок менен бейиши бар экен.
тозок менен бейишкер бирини азаптайт экен, бири рахат берет экен. Демек бул дүйнөнүн өз максаты эмне экен? Акыйкат Кудайын таанып өтүү. Бул дүйнөдө эгерде дүйнө менен аркасынан жүрүп көп адамдар мага айтат, молдоке жол ачылыш керек, молдоке ушундай болуп атат, жетпей айтат. Анан кээ бирлер сөзү машинең бар, машинең, үйүң бар. Канча эми курсагым ток, Кудайга шүгүр. Эми жок, шүгүр деген нерсе жок. Андан да көбүрөөк керек болот экен. Көп керек болот экен, субханалла. Карасаң, велосипед минип бараткан адам карасаң, субхана машинени карайт экен. Машина өткөн чоң машина, самолетту карайт экен. Адамдар эч нерсеге тойбойт экен. Ошол себептен келиңиздер, машалла. Ушул жерден туруп азыр ниетибизди жаңырталы. Ушундай нерсе болсун. Биринчи Кудай, андан ден соолук, анан кийин ар жагында субханалла калган нерселер турсун. Туура муктаждык керек. Бирок ал муктаждык максат эмес. Муктаждык менен максатты эч качан айырмалап албагыла. Анткени муктаждык ал бүгүн керек. Мынакей учур чакта керек нерсе. Ал акыбал өзгөрүп турат. Мисалы, азыр күлөсүң, анан ыйлайсың. Карасаң, анан ыйлайсың, азыр күлөсүң. Азыр байсың, эртең кетейсиң. Бүгүн кетейсиң, эртең байсың. Кыргызча айтканда субхан бирде жигит жүрөт, бирде жигит төбө менет дейт. Демек акыбал өзгөрүп турат экен. Сенин байлыгың балаңа опо болуп калбайт. Сенин балаң бай боло турган болсо, сага жетип калбайт ал, субханалла. Байлык жаш кезинде керек экен десең, акмакчылыгың көбөйүп кеткен, карганда керек экен десең, субханалла, эч нерсеге пайдасы жок болуп калат экен. Ушундай нерсе. Демек, бул кичинекей бир алдамчы нерсе. Ошол себептен азыркы мезгилде өнүгүп өсүү деген нерсени, бул көбүрөөк акчам бар экен. Жок, субханалла. Өнүгүп өсүү бул сенин илим алган илимиңде, сенин өскөн маданиятыңда. Сен керек болсо түкүрүп атканда сен карашың керек, каяка түкүрүп атасың. Эгерде түкүргөндү билсең керек болсо, акыры мусорду урнага салып кое турган болсоң, сен өстүң. Эгер ошону тээп коюп, арытып коюп, мындай ырытып коюп аткан болсоң, сен анда байга эле төмөнсүң. Чөнтөгүндө $1,000,000 турса дагы сен бай болуп эсептелбейсиң. Кудайым кечирсин баарыбызды. Демек, субханалла, баарыбыз акыйкат ачка бололу, динге, илимге, анан субхана адамдарга болгон мамилеге, машалла. Аллахым разы болсун. Субхану хамдик, ашала анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллахым, акыйкат, илим, билим жолун бергимизге, Алла нафсинин тойбогон нафсин сакта. Алла сен өзүң колдой бер.